Түз байланыштагы 118 кызматына чалуулардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Бирок кайрылгандардын баары коронавирус эмес, муздак ичип коюп, тамагы ооруп калгандарга чейин чалууда. Анткени эл дагы вирусту жуктуруп алган жокмунбу деп кооптонууда. Ошондуктан жарандарга психологиялык жактан жардам берүү керек. Муну айткан премьер-министр тармактык мамлекеттик органдарга бул багыттагы ишти тез ара жүзөгө ашыруу тапшырмасын берди. Скорыйдагы врачтардын айтканына караганда, баягы өздөрүнөн шекши эле чакырып аткандар болуп атат. Температурасы жоқ, тамағы кырылдап қалса, мұздақ су ішіп алса, же болса жөтөлүп қалса, же кичине мурду шырылдап қалса деле суук тийип. Азыр кондиционерлер иштейт бардык жерде. Ошолорда чакыруу болуп, өздөн өзү баягындай мындай шекшинип эле. Ошол нерсенен вызов абдан көп болуп атат. Азыркы вызовка прием кылып отурган диспетчерлердин бардыгын жакшы даярдыктан өткөрүш керек биринчиден. Экинчиден МЧС психологический служба могул 118 менен кошо иштеш керек. Ошол жерде кыздарга түшүндүрүп айтып берсин, кыздар жанагыларды кандай сураш керек экенин, эмне болуп атасың, кантип атасың, момундай кыл деп консультация бере тургандай болуш керек. Бардыгын эле чыга берсе каяктан скорыйга жетмек эле. Ошон үчүн мына 118'дин кызматын жакшылап карап туруп кайрадан уюштуруш керек. Жыйында саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү COVID-19'дун симптомдору билинсе, жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлерге чалуу сунушташты. Алар кеңеш берип, зарылдыгына жараша тиешелүү дарылоо курсун дайындашат. Но если на 118 нам скажет, мне плохо, 39 температура, у меня появилась одышка десен, бригада туда выйдет, полностью горет. Если действительно такая ситуация, она вызовет скорую помощь. Өзгө чабал режими эпидемиологиялык абал өтө начарлап кеткен учурда киргизилет. Өкмөт бул кырдаалга жеткирбеш үчүн болгон аракетин жумшоодо. Бирок ошол эле учурда жарандардагы социалдык жоопкерчиликти сезе билиши керек. Эгер эл тоң моюндук кылып талаптарды сактабай, анын кесепети тийгидей болсо, тыюу салуучу карантиндик чаралар киргизилет. Өзгө чабалды киргизүү же башка бир карантиндерди күчөтүү маселелери бул акыркы крайний биздин шаг. Отургузуп алганга мүмкүнчүлүк жок. Анда зарплата, пенсия, соцпособияларды төлөп берүүгө маселе чыгып калат. Бирок эл өзгөчө абалдагыдай жашаш керек. Абсолютно ошондой. Бирок экономиканы иштетпей кое албайбыз бүгүнкү күндө. Айтылган ЧП маселеси акыркы шаг болуш керек бизде. Бишкек шаарында, Чүй жана Ош облустарында илдетти жуктургандардын саны кескин көбөйүп жаткандыгына байланыштуу кошумча орундарды даярдоо тапшырмасы берилди. Бишкектин медициналык мекемелери толуп калган шартта жарандар Чүй облусундагы ооруканаларга жаткырылат, деди премьер-министр. Госпитализация боюнча, больничный койкаларды көбөйтүү боюнча, бүт бардык республика боюнча иш-чараларды жүргүзүү боюнча, особенно Бишкек шаары, Ош шаары, Ош обласы, Чүй обласы. Бишкекте эгерде нагрузка көбөйүп кетсе, Чүйгө чыгарабыз. Ушуга даяр болуңуздар. Жакшылап көңүл буруп караңыздар бул жакты дагы. Бишкекте коронавирус дартына чалдыккандардын саны кескин жогорулап жаткандыктан медицина кызматкерлери күнү түнү үзгүлтүксүз иш алып барууда. Ошол эле учурда илдетке чалдыккан ахалатчандардын саны өсүүдө. Ошондуктан медицина кызматкерлеринин кадрдык резервин түзүү жана аларды тийиштүү окутууну уюштуруу тапшырмасы коюлду. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.